Вот хотела сегодня обсудить с вами. Сиз менен бүгүн Карпмандын үч бурчтугу жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. Карпман үч бурчтугунда үч роль бар эмеспи? Биринчиси агрессор. Ал ар кимди кагып силкеп, басынтып, кемсинтип, куугунтук жасап, зомбулук көрсөткөндөр. Анан курмандык. Булар түбөлүк азап тозок, түйшүк тартып өзүн курман кыла бергендер. Жана ошол курмандарды куткаруу менен алектенген куткаруучулар. Кыргызстанда агрессордун ролун бийлик ойносо, куткаруучунун ролун НПО, көз карандысыз журналисттер жана активисттер ойношот. Ал эми курмандыктын ролун башын шордон арылбаган эл ойноп келүүдө. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Роли палача. Ну, классический вариант отношений, социальных отношений. Ооба, Карпмандын үч бурчтугунда үч негизги роль бар. Алардын бири агрессор, зомбулукчу, зөөкүр. Анан албетте зордук зомбулук жасалган жерде сөзсүз анын курмандыгы да болот. Ошол курмандыкка айланган адамды ар дайым куткара берген куткаруучу же коргоочу болот. Эгерде сиз айткан сценарий боюнча карасак, ооба, зордук зомбулукчунун ролун кээ бир учурларда бийлик аткарат. Негизи эле кандай гана бийлик болбосун, мамлекеттүүлүктүн өзү зомбулук институту болуп эсептелинет. Муну моюнга алышыбыз керек. Керек болсо, эң демократиялуу бийликтер жана мамлекеттер дагы коомго демократиялык мыйзам менен баалуулуктарды орнотуп, ошол баалуулуктарга жараша элге таалим тарбияны сиңирип, элди өнүктүрүп өстүрөм деп зомбулук колдонуп жибериши мүмкүн. Эл арасында бул орнотууларга каршы чыккандар да кездешпей койбойт. Анткени ар кимдин ар кандай түшүнүгү менен ишеними бар. Бийлик аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, билим бергенден жалкоолонуп, зомбулук көрсөтүп жибериши мүмкүн. Анан албетте ошол коомдун жарандары агрессор бийликтин курманына айланат. Ал эми социалдык мамилелерде да зомбулуктун көптөгөн түрлөрү бар. Бирок зомбулуктун коомдун пайдасына иштечү белгилүү бир дозасы да бар экенин айта кетпесек болбойт. Ал коомдо тартиптин болуусун камсыздап, жарандар бири-бири менен эркин баарлаша алуусу үчүн, теңдик жана сөз эркиндиги болуш үчүн колдонулат. Албетте, сөз эркиндиги демократия болушу кажет. Бирок эркиндиктин бүткөн чегиндеги кызыл сызыкты эл да, бийлик да билиши керек. Башка бирөөнүн эркиндиги башталган жерде сенин эркиндигиң бүтөрүн коом билип, а мамлекет ошого кам көрүш керек. Ушул үчүн атайын кабыл алынган нормалар бар. Ага коомдун бардык мүчөлөрү баш ийүүгө милдеттүү. Зомбулук болгон жерде курмандык да болот. Ал эми курмандык бар жерде куткаруучу да бар. Зомбулукчу басынтып, кемсинткенден кумар алат. Бул жерде соо адам жок. Баары психологиялык оорулуу адамдар. Мындай кырдаалда курмандыктын ролунда эл болуп калат. Курмандыктар болуп жаткан коомдо адилеттүүлүк, чындык, теңдик үчүн күрөшкөн жарандар да бар. Булар куткаруучунун ролун ойношот. Алар ким десеңиз, НПО, активдүү жарандар, көз карандысыз журналисттер. Карпман үч бурчтугунун ичиндеги кишилер моралдык жактан алсыз адамдар. Айырмасы жок, кимиси болбосун. Курмандыкпы, агрессорбу же куткаруучубу. Анткени булар айланчыктап түйшүктөн кутулбагандар жана үчөө биригип алып, кандай жакшы учур болбосун, кыйынчылык болбосун, бардык нерседен кемчилик гана издеп, артыкчылык көрө албагандар жана шүгүрдөбөгөндөр. Карпман үч бурчтугу дайыма кыймылда болуп, айланып турат. Жана анын ичиндеги үч роль ичара убакыты менен алмашып турушу мүмкүн. Мындан чыга албаган кишилер дени сак адамдар эмес. Ушул үч роль айланчыкта эле бири-бири менен роль алмашып, ушул үч бурчтуктун ичинен чыга албай эле жүрө беришет. Курмандыкты сактап калууну каалаган куткаруучу эртеби кечпи өзү да курмандык айланып калат. Курмандык болуп калган адам аман калыш үчүн тегерек четинен аны сактап калганга куткаруучу издейт. Куткаруучуларды таап, аларды өзүнө тарта баштайт. Башкача айтканда, бул үч бурчтукка өзүнүн катарына куткаруучу катары дагы бир адамды кошот. Ал эми куткаруучу курмандыкты сактап калыш үчүн өзүнүн болгон ресурстарын коротот. Мисалы, нервин, акчасын, убактысын жана башка. Бирок бардык проблемаларын чечүү куткаруучу үчүн оңойго турбайт. Анын күчү, энергиясы бат эле түгөнүп калат. Аягында өзү куткаруучуга муктаж болуп калат. Мындайча айтканда, ал канчалык аракет кылса дагы
же тигини куткара албай, же өзү жыргабай үч бурчтуктун ичинде чимирлеп жүрө беришет. Ал эми курмандык куткаруучунун ошончо аракеттеринен кийин рахмат айткандын ордуна жумурткадан кыры издеп, болгон нерсенин баарына күнөөлөп, нааразы боло берет. Куткаруучуга агрессиясын көрсөтүп баштайт. Куткаруучу ошентип башына мүшкүл иш түшсө, ал курмандык болуп кетет. Бул принциптин негизи ошол. Жапа чегип, жабырланган адам дайыма куткаруучу ага жардам берүү үчүн колдонуп жаткан ыкмаларды жактырбай, жыйынтыкка ыраазы болбой, куткаруучуга дагы маселе жарата берет. Анан албетте куткаруучу да курмандыктын объектиси болуп калат да. Нааразычылыктар жана түшүнбөстүктөр куткаруучуну курмандыкка айландырып салат да. Жанагы жардамга муктаж болуп жаткан жабырлануучу агрессорго айланып, роль алмашуу процесси жүрүп кетет. Агрессор мындай учурда эмне кылат? Агрессор бирөөгө зомбулук көрсөтүп, кол салып, өзүнүн болгон агрессиясын бирөөгө төгүп чачып, маскаралап, басынтып, кемсинтип, уруп, согуп, сөгүп, сагып, зордук, зомбулук жасап, колуна бийлик тийсе элдин баарын чектеп, камап, зөөкүрлөнгөндөн кумар алат. Ага ылайык агрессор үчүн канчалык көп курмандык болсо, ошончолук жакшы. Ошондуктан жабырлануучу жана куткаруучу мамилесинде дайыма агрессор утуп кетет. Агрессор кайсы бир убакта өзү да курмандыкка айланып кетиши мүмкүн, бирок ал эч качан куткаруучу болбойт. Анткени жабырлануучу бүгүн алсыз болсо, эртең колуна бийлик тийгенде агрессор болууга дарамети жетет. Мындай учурлар абдан аз кездешет. Бирок жок эмес. Спасатель. Карпман үч бурчтугуна туш болуп калуу мүмкүнбү? Канчалык деңгээлде биз мындай учурга туш болуудан коргоно алабыз? Деги эле бул үч бурчтукка туш болбоонун жолдору барбы? Народ и журналисты, там НПО, они спасали. Да, принцип треугольника Карпмана в этом и заключается. Өзүмдүн жеке тажрыйбама жана психология илимине, психотерапияга таянып, мындан коргонуу мүмкүн жана коргонуш керек экендигин айта алам. Бирок эч качан бул үч бурчтукка туш болбойсуң деген кепилдик жок. Айланып тегеренип отуруп баары бир бул үч бурчтукка көбү кабыл калышат. Бир эле адам кайсы бир жерде агрессор, башка жерде курмандык, дагы башкасында куткаруучу боло алат. Мына ушинтип үч роль, үч мүнөз параллелдүү түрдө бир эле адамда болушу мүмкүн. Бүтүндөй бир коомчулуктун деңгээлинде алып карасак, каалаган мамлекеттик институт зомбулук көрсөтүүчү болуп саналат. Кандай гана мыкты башкаруу системасы болбосун, демократиянын, принциптеринин, мыйзамдын негизинде жашаган мамлекет болбосун, бийлиги баары бир зомбулукчунун ролунда иш алып барат. Ошондуктан кайсы гана өнүккөн коом болбосун, алардын укугунун кароолчусу, сакчысы, бейлөөчүсү НПОлор болуп келет. Укугу тепселенген адамдардын укуктарын коргоп, мамлекет менен коомдун ортосунда прогрессивдүү мамиле куруп, мамлекеттик институттардын жана жарандардын теңчиликте, саламат мамиледе жашоосун камсыз кылууга далалаттанып турушат. НПО адамдардын тең укуктуулугун, адилеттүүлүктүн, калыстыктын сакчысы катары кызмат кылат. Ошондой эле алар жарандардын укугун коргоо менен гана чектелбестен, мамлекеттин сакайып кетүүсүнө да кам көрүшөт. Дөөлөт көтөрүш оңой эмес. Көп кишилер бийликке келгенче жакшы киши, келгенден кийин колундагы бийликке азгырылып, көтөрө албай баардык байлыкты өзүнө алгысы келип, байлыкка, бийликке өзү тойсо да көзү тойбой калат. Эми элестет. Бюджет, алтын, ресурс, жер баары анын колуна түштү. Анан баш айланып, көзү ала чакмактап баштайт. Ошончо нерсенин жоопкерчилигин сезбей, жыргалын көргүсү келет. Дөөлөттү көтөрө алган киши аз. Мына ушуну көзөмөлдөөчү милдет көз карандысыз журналисттердин мойнунда. Элдин бюджетин жедирбей текшерип, элге маалымат берүү НПОнун милдети. Коомдук уюмдардын НПОнун звеносу чынында аябай маанилүү жана демократиялык коомго керектүү. Бирок эми албетте сабатсыздыктын айынан көпкө кармалбай кетип калып атат. Өнүгөм, өсөм деген киши сын издейт. Силер физрукту президент кылып жатасыңар. Физрук кантип саясат жүргүзүш керек экендигин кайдан билсин? Ага НПОда билим берип, багыт берише, жол көргөзүшү керек. Бийликтин мөөнөтү бүтүп,
коштошуп жатканда эки тарап тең ыраазы болуш керек. А бизде өзүн билемдик менен башкарган, конституцияны алып келген бийлик НПОлорду жактырбайт эмеспи? Колунан келсе баарын сүрүп чыгарып, Сибирге айдап ийгиси бар. Вот, поэтому чем больше у агрессора жертвы, тем лучше. Демек, журналисттер, бейөкмөт уюмдар куткаруучулар эмес, сакчылар экен да, Когда мы говорим с точки зрения психологии, анализируем с точки зрения... Албетте, НПО мыйзамдын, адилеттиктин, чындыктын сакчысы жана кароолчусу. Бирок, НПО болгондордун арасында арам оюн, жеке максаттарын ишке ашырып алуу үчүн кадыр-барк топтоп алууга келип, кийинчерээк коррупционерлер менен табакташ, зомбулукчу, сабатсыз бийликтин жугундугору болуп кеткендер же батыш тарапка жакшы жашоо издеп көчүп кеткиси келген эр-кулдар да бардыр. НПОну жаман атты кылып, элге жаман көрсөтүп кеткендер мына ошолор. Кыргызда кой аксагы менен жүз делет эмеспи? Мындай арам ойлуу адамдар баардык эле коомдо кездешет. НПО жаман эмес, кишилер жаман. Туура кишилерди тандаш керек. Мисалы, муфтияттан бирөө жаман сөз сүйлөсө же жаман иш кылса бүткүл мусулмандар же бүтүндөй муфтият жаман эмес да. Ошону кылган же сүйлөгөн киши гана жаман. Мындай нерселердин жаман жакшысын, дурус бурушун айырмалап билүүнүн чегин аныктаган сызыкты билишибиз керек. Сказать 100% вероятностью, что если ты будешь защищаться, ты никогда не попадешь, тоже неправильно. Смотрите, мы уже пережили 4 переворота, да? Биз 4 жолу төңкөрүлүштү башыбыздан өткөрдүк. Бирок жыйынтыгына карасак, жакшы деле жылыш болбоптур. Бизде эски башкаруучулар оппозицияга айланып кетип жатат. Алар оппозиционер болуп калганда карасаң, тим эле алардан мыкты киши жоктой. Демократияны жактаган, адилеттүү, сүйкүмдүү киши болуп чыга келишет. Качан алар элдин, активисттердин колдоосу менен бийликке келип алгандан кийин алардан жаман киши жок болуп чыгат. Бул эмне менен байланыштуу деп ойлойсуз? Справедливые люди, а когда уже становятся правительством, это связано с тем, что далеко не каждая личность готова взять. Бардык эл адамдар бийликтин жоопкерчилигин өзүнүн мойнуна алууга даяр эмес. Жана аны кармап туруу да оңойго турбайт. Эми элестетиңиз. Адамда башкаларга таасир этүү үчүн ушундай бир чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болгонун, бул бийлигин жеке максаттарына колдонуп алуу үчүн эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүк. Алар бир жагынан бул кызматтык абалынан кыянаттык менен өзүнө жана жакындарына пайдаланып алууга азгырыла баштайт. Башка тарабынан болсо, бул бийликти кантип узун убакыт колума кармап кала алам деген ойлор курчайт. Колундагы бийликти дагы көбүрөөк жеке максаттарына колдонуп алуунун амалын издөө менен гана алек болуп калышат. Ал эле эмес, бул бийликти менчиктештирип алып, өзүнүн баласына өткөрүп берүүнү эңсеп калат. Отурган тактысын эл тандаган башчыга ыраа көрбөй, өзүнүн мураскерине берүүнү туура көрөт. Анткени бийликти жеке максаттарына колдонуп, кээде кылмыштуу максаттарына пайдаланып, мыйзамсыз түрдө байлык топтоп алган соң аны кантип сакташ керек деген маселе ачкөздүктүн табиятында бар эмеспи? Анан албетте ушундай мыйзамсыз, кылмыштуу жолдор менен ойлонуп, миң толгонуп жатып, топтоп алган байлыгын сактоо маселеси турган иш. Мына ушундай бийлик жанагы топтогон байлыгына бирөөнүн назары тийип кетпесин, ачыкка чыгып кетпесин деген максатта аны ашкерелөөгө кызыктар тараптардан коргоо үчүн бардык чараларды көрүүгө, зомбулук көрсөтүүгө даяр. Башкача айтканда, байлыгына коркунуч жараткан ким болсо да жок кылууга дайын. Анын айынан зомбулукчу, агрессорго айланып кетүүгө да кайыл болот. Курмандык өзүмчүл болобу деп сурап жатасыз. Курмандык өзүмчүлдүктүн дал өзү десек да болот. Ал куткаруучуну өзүнүн ички дүйнөсүнөн издебей, сырткы чөйрөсүнөн издейт. А бул нерсе өзүмчүлдүктүн жеткен чегин билдирет. Өзүмчүл адам мени эле куткарышса, баарың мени ойлогула, мени мактагыла, мага эле бергиле дей берет. Мындай адам таш боор, кара мүртөз болот. Мага эле, мен эле деген принцип менен жашайт. Негизи курмандык болуп калуу күнөө эмес. Жогоруда
курмандык баарыбыз эле болуп калышыбыз мүмкүн дебедикпи? Курмандык болуп калгандан кийин акыл токтотуп, ойлонуп иш кылбаса, өзүнүн баткагына көптөгөн адамдарды тартып кетиши мүмкүн. Карпман үч бурчтугу боюнча курмандыкка кабылып калган адам мындай кырдаалдардан кутулуу үчүн ресурсту өзүнүн ичинен издебей, ички дүйнөсүнүн түпкүрүнө үңүлүп, маселенин жандырмагын таап чыгуунун ордуна тышкы чөйрөсүнөн жардам сурап кайрылат. Башка сөз менен айтканда, жеке өзүнө жоопкерчилик алуудан качат. Курмандык болуп калганыбызга кайсы бир деңгээлге өзүбүз кетирген каталар себепкер болду да, туурабы? Биз курмандык болуп калышыбызга өзүбүздүн да катышыбыз бар да, же андай эмеспи? Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Жакшысы кайсы жерден эмне ката кетиргенибизди аңдашыбыз керек. Мындай кырдаалда өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө терең үңүлүп, түшүнүүгө аракет кылышыбыз кажет. Бул абалдан татыктуу чыгып кетүү үчүн өзүбүздөн ресурс таап, ошону колдонууну үйрөнүшүбүз зарыл. Мындай кризистик абалдан чыгуу адамга мол тажрыйба алып келет. Биз мурдагыдан акылдуураак болуп калабыз. Өзүбүздүн каталарыбыздан жыйынтык чыгарып, баалуу тажрыйба топтоого жетишебиз. А эгер биз жардамды сырткы айлана тегерегибизден издесек, анда жеке кишилик жоопкерчилигибизди башка бирөөлөрдүн мойнуна арта салган болобуз. Мына мен курмандыкмын, алсызмын, эч нерсеге жарабайм, куткаргыла мени деп айгай салуу туура эмес. Эски бир макалдан мисал келтире кетсем, адам чөгүп баратып, Кудай, жардам берчи деп кыйкырат. Кудай үстүдөн карап туруп айтат экен, колу бутуң менен аракет кылып, кыймылдай берсең, мен да сага жардам берем дейт. Карасаңыз, Кудай деле бирөөдөн жардам күтүп жалдырап отура бербей, өз күчүңөргө таянгыла деп жатат. Карпман үч бурчтугунда да айтылгандай, ушундай курмандык болуп туруп, кандайдыр бир жолдор менен агрессорго айланып, анан бийликке жетүү өтө коркунучтуу. Курмандык болуп жүрүп агрессорго айланган адамдан эч кандай жакшылык күтпөй эле койсо болот. Анткени ал өч алуунун гана камын көрөт. Башынан өткөргөн азаптуу күндөрү үчүн адамдардан өч алат. Өзү көргөн азаптарды башкаларга көрсөткүсү келет. Мындай бийлик эң заар ыкмалар менен өч алат. Бул үчүн ал баарына барат. Бийлик катары өзүнүн алсыздыгын сезген сайын катуураак өч алууну эңсеп, колундагы бийлигин коргоого далалаттанат. Башынан нечендеген кыйынчылыктар өткөн үчүн бийликте отурууга жана бул кызматты ага берген артыкчылыктарга татыктуумун деп ойлойт. Ошентип ал каардуу өч алуучуга айланып кетет. Эми мунун аягы эмне болушу мүмкүн? Аягында ал кубалагандар кийин аны кубалайт. Кыргыз мамлекетинин өнүгүү динамикасын кеп кылып жатып, бийликтин бат-бат алмашуусунан ар бир бунттан кийин абал ан сайын начарлап жатканын да айта кетүүбүз керек. Курмандык агрессор болуп бийликке келет. Амурдагы бийлик курмандыкка айланат. Коом болсо ар түрдүү организациялар жана журналисттер менен биригет. Бир бөлүгү өздөрү курмандык болуп калышат. Аларды куугунтуктап кутулуу аракеттери көрүлөт. Башкасы агрессорго айланып кетет. Муну минтип кайталанып айлана берүүсү Карпман үч бурчтугунун динамикасынын спецификасы. Потому что он будет мстить. Когда они попадают к власти, они начинают вести себя как трусы. Агрессорлор бийликке келгенде коркок болуп өзүмчүл мамиле кыла башташат. Мунун себеби эмнеде? Загнанные в угол. Жертва. Когда ты по той или иной причине становишься жертвой, Адам кандайдыр бир жолдор менен курмандыкка айланып калганда өз ойлорун, кылган иштерин, эмоцияларын анализдебесе, жан дүйнөсүндө үңүлүп, ич күнүн укпаса, куткаруучунун ресурстарын колдонуп бүтүп туруп, зомбулукчуга айланып кетсе, анда дагы курмандыктын психологиясы өзгөрбөгөн бойдон эле кала берет. Мындай кишилер бийликке келгенде анын мээси, психологиясы өтмүшүндө калып калмак беле. Анын травмалары, башындагы таракандары, психологиялык оорулары аны менен кошо бийликке келет да. Уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы деп айтылат эмеспи эли бизде? Алар алсыз, коркок болушат. Бул коркоктук жана алсыздыкты адам бийликке келгенден кийин коргонуп баштаганда билсе болот. Түшүнөсүзбү? Бийлигин коргоо, кызматтык абалын коргош үчүн сын пикир айтып,
катасын көргөзгөн кишилерди куугунтуктап, каралап, камап, кемпирлердин оозун жаптырганга чейин барышат. Защитить свою власть, защитить то положение, которого они достигли. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.